Орозо кайсыл учурда бузулат? Бүгүнкү чыгарылышта канткенде орозо бузулат жана бузулбайт суроосуна жооп таба аласыздар. Орозо качан каза болот? Билип туруп бир нерсени ичип жеп алуу, ооз жабык учурунда жыныстык катнашка баруу, атайлап кусуу, айыз кандын келүүсү. Орозо качан каза болбойт? Байкабастан суу ичип, тамак жеп алуу, орозо экенин эстеген учурда дароо жегенди токтотуу зарыл, болбосо орозосу бузулат. Кан алдыруу, ал күчү кете турган болсо макүрөө болот. Көзгө дары тамызуу, орозо адам көзүнө дары тамызып, же сурма койсо орозо бузулбайт. Мисвак жана тиш пастасын колдонуу. Мисвак колдонуу сүннөт. Тиш пастасын этияттык менен колдонсо болот. Бирок тамакты көздөй өтүп кетсе ооз ачылат. Тиш жолдуруу. Тиш жолдуруу орозого таасирин тийгизбейт. Болгону кан же дары дармекти жутуп албоо керек. Ооз менен мурунду чайкоо. Суу алып ооз менен мурунду чайкоо орозону бузбайт. Бул жерде дагы жутуп албоо зарыл. Сергип алуу үчүн жуунуу. Баш менен жуңкубастан сууну сүзүү же нымдалган кийим аркылуу сергүү орозону бузбайт. Сууга түшүү учурунда ооз менен мурунга суу кирип кетүүдөн абайлоо кажет. Ушак айың, жалган сүйлөө. Бул сыяктуу арам иштер орозону бузбайт. Бирок буларды кылган адам күнөөгө батат жана орозонун сообунан кур калуусу толук ыктымал. Ооз мурунга түтүн чаң кирсе, орозо кармаган адам өз каалоосу менен буларды кылса гана орозо бузулат. Шилекейи менен какырыгын жутса, шилекейди топтоп алып жутпоо керек. Тиштеги тамак аш калдыгы. Калып калган тамак аштын калдыгы буудай данынын көлөмүнөн чоңураак болсо жана аны жутуп алса орозо бузулбайт. Себеби тамак аштын майда калдыктары шилекей сыяктуу болуп эсептелет. Жыпар жыттар, жагымдуу жытты жыттоо орозону бузбайт. Күндүз уктаганда түшүркөп калса орозо бузулбайт.